Эркин экономикалык аймактын жоюлуп кетүү коркунучунда турганын буга чейин эксперттер бир канча ирет айтып келишкен. Ага карабастан ишканага жакында эле жаңы жетекчи дайындалды. Акчабар финанс порталы 20 жыл мурун уюшулган эркин экономикалык аймактын бүгүнкү абалы тууралуу кыскача баяндап берет. Вера Фирсова Бишкек эркин экономикалык аймагында 22 жылдан бери жуунучу каражаттарды жасап чыгарат. Анын товары негизинен коңшу мамлекеттерге экспорттолот. Пандемияга чейин ишкер бир жылда миллион сомдун тегерегинде киреше тапчу. Азыркы тапта киреше дээрлик жок эсе. Ага карабай ишин улантууда. Биз жуунучу, тазалоочу каражаттарды чыгарабыз. Пандемия малында антисептик да чыгардык. Товарларды Өзбекстанга, Тажикстанга, Иранга, Пакистанга экспорттойбуз. Ал эми жакындан тарта кир жуучу самындарды Кытайга да экспорттой баштадык. Айына 1000 тоннага чейин товар экспорттойбуз. Ал эми Николай Корбут түстү боёгондурот. Анын айтымында ишканада соода сатык Кыргызстан ИАЭПке мүчө болгондон тарта эле төмөндөп кеткен. Мунун себебин каарманым кошумча нарк салыгы менен байланыштырды. У нас продажи упали, намного упали. Бизде азыр соода аябай төмөндөп кетти. Азыр такыр эле солгундап калды. Ишкана жылдан жылга өнүгүп турчу. Азыр ишканалар токтоп турат. Буга чейин бул маселелер боюнча тийиштүү жерлерге кайрылганда, силер шаардагы ишканалардын өсүшүнө тоскоол болуп жатасыңар деп экономика министрлигинен ачык эле айтышкан. Это сказали дословно, я вам говорю. Ал арада коомчулукта Бишкек эркин экономикалык аймак жоюлуп кетүү коркунучунда деген пикирлер арбыды. Мындай ойду кубаттагандардын катарында таанымал экономист Кайрат Итибаев да бар. Бүгүнкү абалда СЭЗдин келечеги жок. Анткени дегенде түшүнүк жок, стратегия жок. Кандай башкарыш керек? Мамлекеттик мүлктү, элдин мүлкү да. Аны башкаруу стратегиясын бүгүнкү чейин кабыл алына элек да иштелип чыга элек. Анткен менен ишканага жакында эле жетекчи болгон Кудурет Тайчабаров мындай пикирлерге кошулбайт. Ал жагдай боюнча буларды айтты. Айрым бир саясий топтор бар да, ушу СЭЗди учурда мен бияка дайындалышымда сындап атайын заказ берип интернеттен жамандатып атышат. Ошолор мыйзам долбоорунда түртүшкөн жогорку кеңешкечи түртүп туруп, бул жака өзүнчө бир немени башкаруу, СЭЗди башкаруу немесин укугун жеке компанияга берип туруп, бул жака алар ошол 1-2 этаждарына СЭЗди жана экспоцентр тиги буларды куруп туруп, калганын баарын жанагындай коммерческий багытта көп кабаттуу үйлөрдү куруу максаттары болгон да. Мени бул жака Садыр Нуркожоевичтин дайындаганын себеби ушул коррупциялык схемаларга, мамлекетке каршы аракеттерди, мындай мамлекеттин кызыкына каршы аракет да бул СЭЗдин аймагын жеке ишкерлерге үй куруу максатында бул элитный квартал болуп эсептелет да. Ушундайларга жол бербесин деген максатта жиберген экен. Биз ушул иштерди чечип жыйынтык көрсөтсөк, балким башка тармакка дагы өз салымыбызды кошобуз. Азырынча ушул СЭЗдин көйгөйлөрүн чечмейинче биз өнүктүрө албайбыз. Бишкек эркин экономикалык аймагы 1995 жылы негизделген. Учурда бул жерде 300дөн ашык чет элдик жана жергиликтүү компания, 130тан ашык товардын түрлөрү, тамак аш, күн энергиясы менен иштеген батареялар, жылыткычтар, лед лампалар, медициналык бет каптар, самын жана кир жуучу каражаттар, балдардын жалаяктары, токулган кийимдер, айыл чарбасына керектүү шаймандар жана башкалары чыгарылат. Жалпысынан 3000дей киши иштейт.